Следующий юстиция. Сөз юстиция министрлигине караштуу соттук өкүлчүлүк борборунун өкүлү Кеңешбаев Дин Мухаммед Кеңешбаевичке берилет. Урматтуу Эмил Жолдошевич, урматтуу Конституциялык соттун соттору жана отурумдун катышуулары, соттук өкүлчүлүк борбор кайрылуучу тараптын даттануусун карап чыгып, өзүнүн укуктук позициясын төмөндөгүдөй билдирет. Өзүңүзгө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-жылдын 29-январындагы номер 2 жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык, Кыргыз Республика министрлер кабинетине жана мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен бирдикте кадр системасына тийиштүү мыйзам актыларын жана башка ченемдик укуктук актыларын долбоорлун иштеп чыгуу жүктөлгөн. Бул жарлыктын максаты мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына кадрларды тандоо системасын жана практикасын түп тамырынан бери жакшыртуу, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кесипкөй кадрларды жана келечектүү жаштарды тартуу, кызматкерлердин адеп ахлактык сапаттарын жогорулатуу, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү жана мамлекеттик башкаруу системасына тобокелдиктерди жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Белгилей кетсек, урматтуу Конституциялык соттун соттору, Кыргыз Республикасы Конституциясынын 37-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамда гана бекитилген тартипте мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кирүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Демек, жогоруда айтылган Конституциянын нормасына ылайык мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка талапкерлерге коюлчу талаптар жана чектөөлөр ушул укуктук мамилелерди чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзам менен аныкталат. Кыргыз Республикасы Конституциясынын 37-беренесинин ченемдеринин жана аталган жарлыктын негизинде 2021-жылдын 20-октябрындагы номер 123 жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамы иштелип чыгып күчүнө кирген. Анда акимдин, мэр жана айыл өкмөт башчыларынын кызмат ордуна талапкерлерге талаптар жана чектөөлөр белгиленген. Аталган мыйзамдын 1-беренесине ылайык мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин уюштуруу тартибин, алардын милдеттерин, функцияларын жана айгарым укуктарын жөнгө салуучу мыйзам болуп эсептелинет. Урматтуу Конституциялык соттун соттору, жогоруда баяндалган негизинде соттук өкүлчүлүк борбор жергиликтүү мамлекет администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамында талаш жараткан беренелерди Кыргыз Республикасы Конституциясына карама каршы келбестигин билдирет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.